Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Урматтуу кыргыз элим, сураныч айрыкча Москвадагы мекендештер жардамыңыздар керек. Сиңдибиз жоголду. Сатыбалдиева Айдана 2001-жылы туулган. Бишкекте КГУстада 1-курста окуйт болчу. 20 майдан бери дайыны жок, өтө ишенчек, жоош момун кыз болчу. Акыркы кабарлар боюнча 21 май 2021-жылы башка улуттагы славян түспөл бейтааныш бирөө билет алып Москвага алып кеткен. Аэропортко киргени жана чыкканы камерага түшүп калган. Ошондон бери дайыны жок, телефону өчүк. Андан ары Турцияга же Сирияга алып кетиши мүмкүн деген күмөндөр бар. Сураныч тапканга жардамдашып коюңуздар. Марипов кыргыз-тажик чек-арасында кыймыл толук токтоду. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов олуттуу маселелер чечилмейинче кыргыз-тажик чек-арасында кыймылды толук токтотуу тууралуу чечим кабыл алганын билдирди. Бул тууралуу ал Фейсбукта баракчасына жазды. Чек-ара маселесин чечүү үчүн күч-аракеттер жумшалууда. Делимитация жана демаркация иштери аркылуу биз чек-араны чыңдоо максатын койдук. Ал үчүн зарыл иштер аткарылып жатат. Бул жаатта жергиликтүү тургундардын ролу чоң. Ошондуктан элди сабырдуулукка чакырам деп жазылган. Урматтуу мекендештерим, тагдырдын оор сыноосунан сиздерге кайрылууга аргасызбыз. Жок дегенде бөлүшүп, лайк басып коюңуздар. Уулубуз Нурисов Мухаммед Мирланович туубасы эки кулак укпай төрөлгөн. Угуу мүмкүнчүлүгүн тартуулаш үчүн кохлеарный имплант операциясын койдурууга $15,000 каражат керек болууда. Биз үчүн бул аябай чоң сумма болууда. 2017-жылда кызыбыз ушул диагноз менен төрөлүп, кызыбызга да кохлеарный имплант операциясы ийгиликтүү болгон. Хайдыгер карабаган мекендештерибизден жардам сурайбыз. Сиздердин жардамыңыздарга муктажбыз. Уулубуздун сырткы чөйрөнүн дагышын угушуна себепкер болуңуздарчы суранам. Алдын ала ыраазычылык Рыскулова Жылдыз Мимоналиевна Элсом 0705 72 57 10. Жалал-Абад шаарындагы санаторийнин айрым кызматкерлери жетекчилиги тарабынан кысымга алынып жатканын билдиришип, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылуу жолдошту. Бул тууралуу санаторийдин башчысынын орун басары Жумала Апиев соц тармактагы баракчасына жарыялады. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, өкмөттүн Жалал-Абадтагы өкүлү Абсатар Сыргабаев биздин жетекчибизди жана анын орун басарын кызматтан алам деп кайра-кайра чакырып жатат. Бул маселе Ташиевдин көзөмөлүндө деген сөздөр болууда. Ушундан улам сизге кайрылып жатабыз деген ал. Буга облус башчысы Абсатар Сыргабаев Жалал-Абад санаторийнин кадрдык маселесине тиешеси жок экенин өкмөттүн аталган дубандагы өкүлчүлүгүнөн маалымдашты. Ыйгарым укуктуу өкүл айтылган маалыматтар негизсиз экенин, мекеменин ишине тоскоолдук жаратып, жетекчилигине эч кандай кысым болбогонун билдирет. Өткөн жылдын декабрь айында аталган санаторийди басып алуу аракети болгону кабарланган. Имаратка киргендер УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин колдоосу менен келгенин айтышкан. Атайын кызмат ошол замат билдирүү таратып, ага Ташиевдин тиешеси жоктугун жана мындай тапшырманы бербегенин билдирген болчу. Ысык Көл облусунун Жети-Өгүз районундагы 20 жылдыктар мүмкүнчүлүгү чектелген тургунга үй куруп жатышат. Бул тууралуу Жети-Өгүз районунун Кызыл Суу айыл аймагынын башчысы Мирбек Шамырканов билдирди. Ленин атындагы орто мектебин мындан 20 жыл мурун бүтүргөндөр айылдагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген Рустам аттуу тургунга үй куруп беришүүдө. Ал эми Кызыл Суу айыл аймагындагы мекеме ишканаларынын кызматкерлери эмерек алып берип, багына көчөт отургузуу иштерин жүргүзүштү. Учурда үйдүн 80% бүткөрүлдү. 25 май күнү классташтар үйдү эсине өткөрүп беришет. Буга чейин Рустам апасы менен биргеликте Батирде күн кечирип келишкен. Мындан ары аларга шарт түзүп берүү жана апасын жумушка орноштуруу маселеси да каралууда, деди Шамырканов. Акимдерди ротациялоо райондорду өнүктүрүүдө оң натыйжа берет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Ноокат шаарынын тургундары менен жолугушуусунда билдиргенин өкмөт кабарлады. Эске салсак, кечээ мамлекет башчы Садыр Жапаровдун жарлыктарына ылайык өлкөдөгү райондук администрациялардын башчылары, тагыраагы акимдер ротацияланды. Марипов бул жолу район башчыларын дайындоо принцибин толугу менен өзгөртүүнү чечишкенин айтты. Өлкө түштүгүндө иштегендер эми түндүк тарапка, ошондой эле түндүк тараптагылар түштүккө багытталат. Мунун бардыгы жерлерде калыптанып калган иштөө ыкмаларын жоюу максатында жасалууда. Жаңыча иштеп баштоо керек. Биз акимдердин натыйжалуу иштеш үчүн бардык шарттарды түзөбүз, инвесторлорду тартабыз. Ал эми жергиликтүү жетекчилер аларга ишенип берилген аймактагы социалдык экономикалык көрсөткүчтөрдү жакшыртуу боюнча түздөн-түз иш алып барышы керек, деди ал. Жүргүзүлгөн аттестациянын жыйынтыгы боюнча мамлекет башчынын жарлыктарына ылайык 37 аким иш ордун которду.
Кыргызстандык Эдуард Кулатов Эвересттин чокусуна чыкканын экспедициянын башчысы альпинист Александр Абрамов билдирди. Эверест-1 командасы чокуга чыкты, эми ылдый түшүп жатабыз. Аба ырайы жакшы эле, шамал болуп жатат, бирок өтө деле күчтүү эмес. Бул жерде рекордту израилдик аял менен кыргызстандык киши коюшу мүмкүн, деген Абрамов социалдык тармактагы баракчасында. Бийиктикке чыгуу 12 апрелде Непалда башталган. Команданын курамына Израиль, Кыргызстан, Малайзия, Россия жана Өзбекстандан барган альпинисттер кирген. Эдуард Кулатов жердин эң бийик чокусун багындырган экинчи кыргызстандык болуп калды. Биринчи болуп чокуга 97-жылы Дмитрий Греков чыккан. Деңиз деңгээлинен 8848 метр бийиктикте жайгашкан Тибет менен Непалдын чегиндеги бул чокуну багындырам деп жыл сайын дүйнөнүн ар бурчунан жүздөгөн альпинист келет. Акыркы күндөрү эч нерсеге аралашпай өз иши менен алек болуп жүргөн Айгүл эжени да сөзгө аралаштырып каралоо күч алды. Чынында мен билген Айгүл эже кирдүү кол менен кармагыс, үй бүлөсүн көздүн карагиндей сактаган, коломтонун отун өчүрбөгөн мээнеткеч, сабырдуу, акылдуу, жылдыздуу айым. Айгүл эже менен баарлашуунун өзү рахат, дүйнө жийиш керек деп жулунуп жулкунбайт. Жашоонун рахаты үй бүлөң менен чогуу баарлашып, төрт көзүң түгөл, санасы жок, дасторкон чекесинде даамсыз деп түшүнөт. Укун тугумга жете турган байлык топтоонун кажети жок, керек болсо өздөрү топтоп алат. Болгону билимден гана, акчаңды аяба. Жараткан пендем десе, мен тарткан азапты эч ким тартпасын дейт. Кыскасы, ниети ак, жүрөгү таза, адамгерчилиги бийик Айгүл эжебизди түрдүү жол менен каралагандардын максаты ишке ашпайт. Эл жалган маалыматка эмес, жолдошунун ысык сугун бирге тарткан кемеңгер акылман аялга ишенет. Айгүл эжени каралагыча, жараткан ошондой жубайга туш кылсын, ушундай ыймандуу, мээримдүү келин берсин деп тилеш керек. Аялды каралуу ааламды булгоого барабар иш экенин түшүнүш керек. Чынайым Кутманалиева. 22 майда Кыргызстандын Түркиядагы Кайсери шаарындагы ардактуу консулу Мустафа Курт каза болгону кабарланды. Бул тууралуу маалыматты консулга караштуу Башкент платформасы жазды. Маркум Мустафа Курт 2007-жылы ардактуу консул макамын алган. Ал Түркияда жеке ишкердик менен алектенип, эки өлкөнүн ортосунда инвестиция боюнча иш-чараларды уюштуруп келген. Мустафа Курт жазуучу жана журналист болчу. Курт маданий иш-чараларды жетектеп, кыргызстандык студенттерге колдоо көрсөтүп келген. Мустафа Курт коронавирус илдетине чалдыгып, бир канча жумадан бери ооруканада дарыланып жаткан. Кытайдын Гансу провинциясында ультрамарафон учурунда аба ырайы кескин бузулуп, жолдо 21 катышуучу каза болду. Бул тууралуу РИА Новости жазды. 100 чакырым аралыкты спортчулар туурасында чуркап өтүш керек эле. Катышуучулар 20-30 чакырым жүргөндө күн бүркөлүп, катуу шамал болуп, мөндүр жаап ийген. Мындан улам жүгүрүп бараткандар үшүп, суукка урунуп калышкан. Жарыш башталганга чейин мен денемди жыйтыш үчүн 2 чакырым чуркап, бирок такыр ысый албай койгом. Ошондой эле шек сынай баштагам. Кийин чуркап бара жатканда буту колумдун манжаларын, жада калса тилимди сезбей калдым, тоңуп калдым, деди катышуучулардын бири. Көтпөй уюштуруучулар иш-чараны токтотуп, 1-2 миң куткаруучуну тоо аралатып жөнөткөн. Анткени менен жеңил кийинип жүргөн спортчулардын айрымдары аба 0 градуска чейин муздаганда тоңуп калышкан. Байын шаарынын мэри элден кечирим сурап, каргашанын себебин аныктоойнча атайын комиссия түзүлгөнүн билдирди. Ал эми синоптиктер иш-чара өткөн 21-22 май күндөрү аталган аймакта аба ырайы кескин бузулуп, суук болоор тууралуу уюштуруучуларга маалымат бергенин айтууда. Индияда COVID-19 күч алгандан бери аны менен чогуу жайыла баштаган мукормикоз илдетине кабылгандардын саны 9000ге жетти. Бул тууралуу өлкөнүн химиялык өнөр жай министри Садананда Гоудага шилтеме берип РИА Новости жазды. Илдет көбүнесе Гуджарат штатында катталып жатат. Учурда ал жерде 2200 киши аталган дартка чалдыккан. Мукормикозду дарылоо үчүн 23680 куту амфитерицин В препараты бардык штаттарга таратылды, деген Гоуда. Эске салсак, бул илдет Индия апрель айынын башында аныкталган болчу. Мукормикоз жугуштуу ооруларды таркаткан грибок инфекциясы болуп саналат. Ал адатта мурун көңдөйүн жабыркатат да, көбүнчө нымдуу имараттарда чирип кеткен жашылча жемиште пайда болот. Көк каптап кетет. Белгилей кетсек, Индия коронавирус жуктургандар боюнча дүйнөдө 2-нчи орунда турат. Оору илештиргендердин саны бул мамлекетте 26 миллиондон ашты. Конго Демократиялык Республикасында Руанда менен чектеш жерде жайгашкан Нирагонго жанар тоосу атыла баштады. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазып чыгышты. Басылмалардын маалыматына караганда, жанар тоонун атылышы чек арадан анча алыс эмес, Рубаву районунан көрүнүп турат. Мындан тышкары Гома шаарынан дагы байкалганы айтылууда. Күбөлөр күйүктүн жытын сезип жатканын айтышкан. Аталган аймакта электр энергиясын берүү токтотулуп, кээ бир жергиликтүү тургундар үйлөрүн таштап кетишүүдө. Нирагонго жанар тоосу Киву көлүнөн 20
чакырым түндүктө жайгашкан. Жанар тоо атылуучу сейрек кылым мурун адам өмүрүн кыйган учурларга алып келген. Жанар тоо атылуусу сейрек кылым мурун адам өмүрүн кыйган учурларга алып келген. Ал эми тоо этектеринен лавалар жанар тоо атылганда жер бетине агып чыккан зат. Саатына 60 чакырым ылдамдык менен жакын жайгашкан калктуу конуштарга агылган деп жазылат дүйнөлүк ЖМКларда. Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер.